Жараткан Алла Таалага чексиз мактоо шүгүрлөрдү, анын элчиси сүйүктүү пайгамбарыбызга салаваттар менен сөзүмдү баштаймын. Назарыңыздарда дин жана жашоо бериси алып барган Уланбек Калмырза уулу. Саламатсыздарбы? Ардактуу көрүүчүлөр, барыңыздарга маалым болгондой эле дин жана жашоо берисинде исламдагы, ислам маданиятындагы маанилүү баалуулуктар боюнча кеп кылып келе жатабыз. Буга чейинки берүүлөрдө дагы, бүгүн дагы биз ошол исламдагы карыз берүүнүн артыкчылыгы, фазилеттери жана ошондой эле карыз алган адамдын дагы жоопкерчилиги, милдеттери, эмнелерге көңүл буруш керек экен деген суроолордун тегерегинде маек кылайлы деп жатабыз. Ал үчүн бизге Манас университетиндеги теология факультетинде ага окутуучу жана ошондой эле Манас университетиндеги Абдулкерим Сатык Бура хан мечитинин башкы имамы, биздин устазыбыз Сабыр Мураталиев агай келип отурат. Кош келипсиз агай. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Агай, ошол негизинен эле бул азыркы карыз маселесин сиз менен сухбат кылайлы дедик. Карыз маселеси бүгүнкү күндө дагы аябай актуалдуу. Анан өзүңүз дагы мына Кур'ан-ы Керимди толук жактаган хафыз, карике катары дагы деги эле ошол карыз берүүгө үндөгөн биздин аяттар жана ошондой эле пайгамбарыбыздын кандай бизге осуяттары, сөздөрү бар, ошодон баштап берсеңиз. Алхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу бир туугандар, мына Уланбек азыр биз адамбыз. Жалпы эле бир коомдо жашайбыз. Коомдо жашагандан кийин адамдар бири-бири менен мамиле кылат. Мына ошол мамиледе эң көп биздин убактыбыз ушул мамилеге бөлүнөт экен да, бири-бирибиз менен мамиле кылганда. Мына ошол жаатта ар түрдүү мамилелер жөнүндө бизге Алла Таала Кур'ан-ы Каримде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерде бизге багыт берет да. Мисал, мындай жөнөкөй эмени айта турган болсок, бир үй бүлөдө ата-эненин балдары менен болгон мамилеси же болбосо балдардын ата-энеси менен болгон мамилеси, бир кишинин өзүнүн кошунасы менен болгон мамилеси деген сыяктуу эмелерди толук Кур'анда, хадистерде бизге жол көрсөтөт. Ошонун эң маанилүүлөрүнөн бири мына ушул мамиле кылган учурда карыз маселеси өтө маанилүү көйгөйлүү да, азыркы учурда дагы бизде өтө актуалдуу да. Мисал, эми Кур'ан-ы Каримде Алла Таала бир топ аятта бизге айтат. Кардан хасана деп айтат да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ин туқридуллахи қардан хасанан юдаифху лакум ва яғфир лакум дейт. Мисал, егер силер қарзы хасана берсеңер дейт, Алла Таалага қарзы хасана берсеңер, Алла Таала эмне дейт? Силерге ошону эселеп көбөйтүп берет дейт. Ошол эле учурда силерди кечирет дейт да. Бул жерде Алла Таалага карды хасана деп, негизи Алла Таала эч нерсеге муктаж эмес. Бул жерде Алла Таала бизге ошол кыйын бир абалга калып калган, ошол акчага же болсо башка бир керектүү нерсеге муктаж болуп калган бир тууганыңа, мына адамга ошондой жардам бер дегени ошол карда хасана. Биз бей-бечараларга, жетимдерге, жесимдерге өзүнчө садака беребиз. Ошол эле учурда кээ бир учурларда колунда бар, кеде эмес, жөнөкөй эле бир туугандарыбыз кыйналып калган учурлар болот да, ошол акчага муктаж болуп калат же болсо башка бир нерсеге муктаж болуп калат. Мына ошол учурда биз аларга ошондой бир жардамыбызды берсек, карыз бере турган болсок, бул өтө маанилүү. Негизи билебиз, мына динибизде пара алуу же болбосо ошол эле учурда баягы процентке акча берүү мисал. Булар арам. Бирок карыз бул мубах бизде. Мубах өтө маанилүү нерсе. Ошол себептен Алла Таала бул жерде бизде ошол карызга үгүттөп атат да. Эгер сен ошол бей-бечараларга, муктаждарга да, мындайча айтканда бизге жардам бер деп суранган бир тууганыбызга акчалай болобу же башка бир нерсе сурай турган болсо, ошону берүү менен бир Алла Таалага жакындайт экенбиз да. Ошол эле учурда бул бизди дүйнөдө дагы, акыретте дагы бактылуу кылат да. Мисал, Аллах Тааланын алдында даражабыз бийик дейт. Өзгөчө мына бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ман нафаса ан муъминин курбатан мин кураби дунья, нафасаллаху анху курбатан мин кураби яумил кияма." Мисал, бир момун мусулман дүйнөдө бир башка бирөөнүн кайгы муңунан бир кайгы муңун жеңилдете турган болсо, кетире турган болсо, Алла Таала да ал кишинин
кайгы муңун акыретте ошол кайгыла муңдарынан көпчүлүгүнөн бирөөсүн жеңилдетип кетирет дейт да. Бул кыяматта дагы, бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы Алла Таала жардам берем деп атат да, ошондой эменчи. Ошол эле учурда дагы адам качан муктаж болот? Албетте башына бир кыйынчылык түшкөн учурда муктаж болот. Ошол эле учурда бир хадисте пайгамбарыбыз айтат, мисал дейт, садака менен карыздын айырмасын айтып атат да. Садака берген кишиге 10 есе сооп берилет экен, ал эми карыз берген кишиге 18 есе көп сооп берилет экен. Ошол жерде сахабалардан бири сурайт, я Расулалла, эмне себептен ушундай айырмасы эмне дегенде, себеби дейт, бул кедей дейт, тилемчи садаканы акчасы бир аз болсо дагы, болбосо дагы сурай берет дейт, дайыма дейт. Чөнтөгүндө баары бир болот дейт да. Ал эми муктаж болгон адам, берки карыз сураган адамда акчасы калбай калат дейт. Мына ошол айырмасы ошол жерде дейт да. Акчасы такыр калбай калып, ошондо карыз сураган учурда ал Аллах Таала ошого сүйүнүп, соогуну 18 есе көп берилет деп атат да. Ошондуктан бул карыз өтө маанилүү нерсе. Биз ушул нерсени коомдо жакшы түшүнүп жайышыбыз керек да. Ошол учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы башка бир хадисинде айтат: "Ва ман яссара ан му'сирин яссараллаху алейхи фид дунья вал ахира." Ким бир кыйынчылыкка душар болгон бир туугандын кыйынчылыгын чече турган болсо, жеңилдете турган болсо, Алла Таала анын бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы баягы түйшүгүн, кыйынчылыгын жеңилдетип коет деп атат да. Карыз берген адамдын дагы түйшүгүн Алла Таала бул дүйнөдө дагы жеңилдетип коет да. Анан дагы бир хадисте айтат: "Валлаху фи аунил абди ма дамал абду фи ауни ахихи." Аллах Таала дайыма бир пендесинин жардамында болот. Качан ошол пенде өзүнүн бир тууганынын кыйынчылыктарына, муктаждыктарына жардам берип, мисал жардам берип турса, дайыма ошентип улантып турса, Алла Тааланын жардамы уланып турат деп атат да. Демек, бул кыйынчылыктар жөндөн келбейт. Ошол карызга, өзгөчө карызга муктаж болгон адам жардам сурап келген учурда ошону бере турган болсок, албетте бул биз бир адамдын кайгысын, ошондой эле кыйынчылыгын жеңилдеткен болобуз да. Ошол учурда Кудай Таала тарабынан бизге көптөгөн бир жакшылыктар болот. Бул дүйнөдө болсун, акыретте болсун, буйруса жакшы нерселер берилет Алла Таала тарабынан. Ошол эле сиз баса белгилеп кеттиңиз, биздин ыйык китебибиз Кур'ан-ы Каримде дагы ошол карыз бергендерди мындай мактаган, анын фазилеттери боюнча дагы аяттар бар. Пайгамбарыбыздын өзүнүн хадистеринде ким бир мусулмандын мындай көйгөйүн чечүүгө, бир муктаждыгын орундатып ошол жардам берсе, аны бул дүйнөдө жана акыретте дагы Алла Таала сыйлык бере тургандыгынчы. Анан ошол эле биздин ошо исламда дагы карыз берүү менен садака берүүнүн кайсынысы фазилеттүү дегенде, сообу караганда карыз берүүнүн сообу көбүрөөк депчи. Себеби ошол эле карыз сураган адам, чындап эле аябай муктаж болгон адам, ошол муктаждыгын чечип аткандыгы үчүн дагы чындап эле сообу көбүрөөк. Ал эми садака алган адам ар дайым ошол бир типте болгондугу үчүн, бир даражада болгондугу үчүн ошондой бир айырым болгондугу дагы чындап эле ойлондуруп бир сабак алган маселе да. Анан агай мындай бир суроо келип атат. Ошол демек бизге колунда бар адамдардын, мүмкүнчүлүгү бар адамдардын мүмкүнчүлүк болсо, ошол муктаж болгондорго карыз берүү, алардын муктаждыгын жеңилдетүү, орундатууга болгон мындайча айтканда чакыруулар, таргиптер бар да. Анан мүмкүнчүлүгү бар, колунда бар туруп, ошону бербесе кандай, ошол боюнча дагы айтып берсеңиз. Мисалы, карыз берүү парызбы, же сөзсүз бериш керекпи сураса, же бербей деле койсо болобу, ошол жагынан дагы бир баса белек кетсеңиз. Мисалы, бизде азыр коомдо кээ бирөөлөрдө бар, кээ бирөөлөрдө жок. Муктаж болуп калат, кээ бирөөлөр жардам сурап барган учурда бербей коет кээ бирөөлөр да, мисалы. Кээ бирөөлөр макул деп берет. Бул жерде албетте өзү карала турган кээ бир маселелер бар да. Мисалы, берген кишиге Кудай Таала ушундай жакшылыктарды берилет деп айттык да. Бербей койсо болобу, болбойт. Бербей койсо ал өзүнүн эрки негизи. Бирок бул жерде Алла Тааланын көптөгөн бир жакшылыктарынан куру калат да, бербеген адамчы. Бул парыз деген нерсе жок, бул өзүнүн эрки. Эгер кааласа, ошол нерсени мына ошол бир тууганыма жардам берейин деп жардам берген өтө жакшы амалдардан болуп эсептелет да. Бергенден кийин дагы албетте тиги кийинки адам дагы ошонун өз убагында берүүгө умтулуш керек, аракет кылыш керек да. Негизден эле буну сураганым себеби,
эмне үчүн да мисалы кээ бир адамдар чындап эле арабызда азыркы күндө дагы аябай жакшы адамдар көп, ошол эле бирөө карыз мүмкүнчүлүгү болсо, колунда болсо, бирөөнүн муктаждыгын орундатып, карыз берип, жардам берген адамдар бар да. Бирок эмнеге бербейт же, бергиси келбейт деген ал карыз алган адамга байланыштуу маселе болуш керек. Ошондуктан эми айтып өттүңүз, карыз бергендин фазилеттерин, артыкчылыктарын, эми ошол карыз алган адам кандай нерселерге, карыз алгандын дагы алдында бир чоң жоопкерчилик турат да. Эми ал бердиң деп эле ал карызды убагында төлөө же эмнелерге мындай көңүл буруш керек агай, жанакы менен байланыштуу да болчу. Албетте азыр биринчи ошол карыз алган адам эң биринчи өз убагында берүүгө умтулуш керек, аракет кылыш керек да. Эмне себептен бербейт? Азыркы учурда ошол көйгөй болуп кетти да, бербей атат да. Көпчүлүктөр бар, бирок сураса башка бир себептерди айтып бербей коет. Эмне себептен? Себеби ошол алган адам өз убагында бере албагандыгы үчүн же болсо биротоло ниети башка. Бербейм деген ниет менен да баягы берген адамдын жакшы ниетин туура эмес жака буруп кеткендер бар да. Тилекке каршы жашообузда болуп атат. Бир топ эле эмелер, мисалы, карыз бердим, бирок кайра келбей атат, эмне кылсам болот деп ошол нерсени сурап келгендер көп бизденчи. Ошондуктан өз убагында бериш керек. Эми мына өзгөчө макул колунда болбосо бир маселе. Мисал, эгер мисал бирөөдөн карыз ала турган болсо, ага берүүгө акчасы жок же болсо мүмкүнчүлүк болбой калса, барып туруп ошол киши менен сүйлөшүш керек. Ушундай менин мүмкүнчүлүгүм болбой атат, кичине убакыт бер деп сураныш керек. Ал эми ошол эле учурда карыз берген адам дагы анын ошол нерсесин түшүнүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадистеринде айтат, ага өзгөчө бир жеңилдик кылып убакыт бериш керек дейт да. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат, ким бир нерсе сатканда же алганда жана карызын сураган учурда карызга алган кишиге жеңилдик кылсын дейт да. Жеңилдик кылсын дегени бул жерде өз убакыт берсин. Дароо бере албаган учурлар болуп калат. Жашообузда болуп атат. Мисалы, бир нерсени берем деп турган учурда башка жерден андан да чоң бир көйгөй чыгып калат дагы. Ошол маселе мындай болуп бере албай калган учурлар болуп калат да. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз айтат, жеңилдик кылса дейт, мына ошого Аллах Таала эмне кылып атат? Өзүнүн мээримин төксүн, ырайымын төксүн деп пайгамбарыбыз дуа кылып атат да. Демек, бул бирөөгө карыз берген адам дагы жеңилдик кылса, убакыт берсе, анан бересин деп көп эле кыстап кыйнай бербесе, Алла пайгамбарыбыздын дуасына ээ болот да. Пайгамбарыбыз айтып атат, Алла ага ырайым кылсын, мээримин төксүн деп атат да. Пайгамбарыбыздын дуасына ар ким жетпейт. Ошондуктан бул ошондой нерсе кылган кишиге өзгөчө Алла Тааланын дуасы жетет да, пайгамбарыбыздын дуасы. Пайгамбарыбыз дуасын алган болуп эсептелет да. Ошол эле учурда пайгамбарыбыз башка бир хадисте дагы айтат, канчалаган соопторго ээ болот дейт. Ким карыздар кишиге убакыт берсе, ким карыз алган киши бере албай калса, ага убакыт бере турган болсо, ар бир күн үчүн садака сообу берилет да. Мындай күндө садака тапкан. Ал эми ошол нерсени дагы канча көп болсо дагы ошону бербей кыстабай өзүнүн бутуңа туруп ал, анан бересин деп убакыт берген сайын, ага ар бир күнүнө өзгөчө эселеп көптөп сооптор берилет да. Бул дүйнөдө сооптун кадырын эмесин түшүнбөгөнүбүз менен, бирок акыретте ошондой абадай зарыл болгон учурда, мына ошондо биз бул дүйнөдө кылганыбызга сүйүнүп калабыз да, ошондой нерсегечи. Ошондуктан бул карыз бири-бирине жардам берүү өтө маанилүү нерсе да. Бул карыз айрыкча адамдарды ортосун бириктирет. Ынтымак, достук, сүйүү, мухаббат, бири-бирине болгон ишенимди бекемдейт да. Азыр эмне себептен ишеним жок болуп атат? Адамдардын көпчүлүгү мындай алгандан кийин бербегендиги үчүн ошол ишеним кетип атат. Карызга дагы көпчүлүк бербейт да. Мен башка ишим бар. Ошого иштетем, буга бергенче бул бербейт, таштап кетет деген сыяктуу бир түшүнүктөр дагы бар да. Бул жерде агай мондой нерсе бардай да, албетте ошол карыз бергендерге дагы, анан карызды кайтаруу, карыз алган адамдарга дагы кээ бир нерселерге мындай сиз айтып өттүңүз го, ошол карыз алган адам дагы анын жакшы ниет кылып сооп табайын деген нерседе берген нерсесине кыянат кылып, мүмкүнчүлүгү болсо деле убагында карызын кайтарбагандар деп, жана ошондон улам дагы колунда мүмкүнчүлүгү болсо деле карыз бербеген биздин бир туугандарыбыздар да чыгышы мүмкүн да. Анан негизинен мондай бир дагы маанилүү бир суроо,
ошол сиз айтып өттүңүзгө, карызы хасан деп Кур'ан-ы Каримде депчи, бир адам бул эң идеалдуусу да, мусулманчылыкка жарашкан нерсеси, акыретке ишенгендигин да белгиси катары бир адам мүмкүнчүлүк болсо карызды берүү. Бирок ошол карызды берүүдө дагы мисалы ал нерсесин эгер төлөй албаса мүмкүнчүлүк берүү, же такыр төлөй албаса ага мындай кечип коюу деген дагы бир аркасында жатса керек деген. Бул жөнүндө пайгамбарыбыздын хадиси бар. Пайгамбарыбыз айтат, биринчи ошол бере албаган кишиге убакыт берсин дейт да. Карызын кайра кайтарып бере албаган кишиге убакыт берүү бул өзүнчө. Пайгамбарыбыз бизге жол көрсөтүп атат. Биринчи убакыт бер. Эгер бере албайбы, такыр карап көр шартына. Эгер такыр бере албай турган болсо, анда белгилүү бир бөлүгүн кечирип сал дейт да. Кечип сал дейт ал сага. Бул дүйнөдө болсо акыретте берилет. Бул дүйнөдө дагы берилет негизичи. Аны биз байкабайбыз да. Алла Таала берип коет. Ошол эле кечирип койсоң, Кудай Таалам башка бир терезеден мындайча айтканда берип коет да, башка бир жолдон чыгат. Бул өзүнчө такыбалыкка дагы байланыштуу да. Алла Тааланын аяты бар. Ким такыба болсо, ушундай күнөөлөрдөн сактанып, ушундай кайрымдуулук, жакшы иштерди көп аткара турган болсо, ал такыба болот. Ибадаттарын толуктап аткарган киши. Күнөөлөрдөн сактанган киши такыба болот. Ва ман яттакиллаха яжаллаху махража ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб дейт. Ким Аллах Тааладан коркса, Аллах Тааланын буйруктарын толук так аткарса, тыюуларынан тыйыла турган болсо, ал ага Аллах Таала бир чыгыш жол берип коет дейт. Бир кандайдыр бир көйгөйү боло турган болсо, Аллах Таалага жеңилдик берет. Ошол эле учурда ал ойлогон жерден анын ырыскысы берилет деп атат да. Мына ушундай маселе, ушундай баары бир денебиздин ар бир буйругу бири-бири менен тыгыз байланыштуу цепочка сыяктуу да. Ошол буларды аткарган сайын биз такыба болобуз. Ошол эле учурда мына пайгамбарыбыз айткандай, убакыт бере турган болсок, бул соопко ээ болобуз. Ошол үчүн Алла Тааланын ырайымына ээ болобуз. Пайгамбарыбыздын дуасына ээ болобуз. Ошол үчүн эгер такыр бере албашын билип карап көрөсүң да баары бир абалына. Ошондо такыр бере албай турган болсо, демек бул бере албайт экен. Аллахым, мен сен ыраазылыгың үчүн мына ушунун баарын кечтим десек дагы, эгер шартыңа жараша албетте. Же болбосо эң жакшысы убакыт бересиң, же белгилүү бир бөлүгүн кечирип коесуң. Эң негизгиси мына ошол маселеде. Ошондой кыла турганбыз жакшы. Аны ошол эле учурда бизде мына коомдо кээ бирөөлөр бар колунда. Мисалы бизге кээде суроо менен келишет. Колунда бар, ошол карыз алган дейт, ошол карызын мага бербей атат дейт да. Мен барып сурасам аласың да деген сөздү айтат дейт да. Мен жүрбөйм, аласың да бир күн деп айтат дейт да. Ал жакшы нерсе эмес. Ар бири карыз алган киши дагы ошол карыз берген кишинин көңүлүнө караш керек. Анын берип туруп, ал демек убактысында бердиби? Демек анын жакшы ниети бар экен. Демек ошону өз убагында кайтарып бериш керек да. Эгер мына кудурети жетип туруп, башка ошол кудурет жетип туруп, карызды кайтарып бербегендерди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, бул зулумдук кылды дейт. Зулум дейт да. Зулум эмне? Зулум бул бирөөгө акысын жеп коюу да. Бирөөдү уруу, сөгүү, тебүү сыяктуу эле нерсе да. Жөндөн эле барып ал зулумду кыла турган болсоң, адилетсиз кылган болосуң. Кудай Тааланын алдына аябай чоң бир жоопкерчиликке ээ болосуң да. Жазага ээ болуш мүмкүн да. Ошондуктан бул адам укугу кирип кетет, адам акысы маселеси. Эми билебиз, адам акысы маселеси аябай коркунучтуу бир эме да, темада. Акыретте мусулмандардын бири-бирине баягы эч ушундай акы укугу боло турган болсо, Алла Таала аларга аралашпайт, өзүнөр чечишип алгыла дейт. Ал чечише албайт акыретте. Ошондуктан мына пайгамбарыбыздын хадиси бар. Дайыма биз айтып жүрөбүз, ар бир эмеде айтып жүрөбүз. Мечитте дагы көп айтабыз, ошол эле учурда башка жерлерде дагы чогулуштарда көп айтабыз. Муфлис деп. Муфлис деген эмне дегени? Банкрот деген. Сахабалар менен пайгамбарыбыз бир күнү отуруп айтат. Пайгамбарыбыз айтат, муфлисти билесиңер дейт да. Муфлис ким деп сурайт да. Анан сахабалар айтат, муфлис бул анын базарда соода кылып, соодагердин эч нерсеси калбай калса, ошол банкрот да, мындайча айтканда. Бардыгын жөн эле эме болгон болсо, күйүп жок болгон болсо, ошол муфлис деп айтат да, банкрот болгон болот дейт. Анан пайгамбарыбыз айтат, чыныгы банкрот болгон адамды айтайынбы мен дейт. Ошондо айтыңыз я Расулулла дегенде, бул акыретте намазын дагы окуган, ибадаттарын толук аткарган, бардык Кудай Тааланын алдында ошол Алла Тааланын акысын толук аткарганда, мындайча айтканда, Алла Тааланын акысы
пенделердің ақысы болып бөлінеді да. Адам ақысы, Алла Тағаланың ақысы болған ибадаттар айрықша. Алла Тағала шерик қошпау, намаз, ораза, зекет, ажылық деген сияқты бұл ибадаттардың барлығы Алла Тағалаға тағындық. Алла Тағаланың ақысы. Ошоларды толық атқарып келген болады. Бирок ошол учурда бирөөнүн урган, бирөөнү сөккөн, бирөөнүн көңүлүн оорутқан, ошондой туура эмес мамилелерди, мисалы бирөөдөн карыз алып туруп, карыз бербей койгон, ушундай нерселер болот. Мына ошол кишини акыретте эмне дейт? Алла Таала экөөңөр чечкиле чече албайт. Анда ошол маселесин чечүү үчүн ошол карыз алган деп айталы. Мисалы, карыз алган кишинин бардык соопторун карыз берген кишиге которот да бардыгын. Единсан калбай калат да, мындайча айткандачы, бардык эмени которот, соопторуңду. Ошол эле учурда анын карыз бүтпөсө, эми о карыз сооптору түгөнүп калса, карыз берген адамдын күнөөлөрүн буга жүктөйт. Ошондой бир өкүнүчтүү окуя болуп калат да. Акыретте эгер бара турган болсок, ошондой учурда биз аябай катуу өкүнүп калышыбыз мүмкүн. Бул зулумдук болуп эсептелет. Мүмкүнчүлүгү болуп туруп, карызынан котулбаган адам бербей жүрө бере турганса, бул зулумдук кылган болуп эсептелет. Бул Алла Тааланын алдына күнөөкөр болот. Албетте, ошол карыз берүүнү, жардам берүүнүн фазилеттери, сооптуу иш экендиги чындап эле маалым болду. Анан ошол карызды мүмкүнчүлүгү болуп туруп деле карызын кайтарбагандар боюнча бир окуя эсиме келип кетти. Сабакта устазыбыз айтты эле, мисалы карыз бергенден кийин мүмкүнчүлүк болду кайтарууга, бирок ошондо дагы деле кайтарбаса карыз берген адамды дагы күнөөгө салат деген нерсени сураган. Анан кийин кандай күнөөгө салат десе, ал адам, карыз берген адам ойлонуп баштайт дейт да. Бул эмнеге бергиси келбей жатабы, же качып кетейин деп атабы, же унутуп калдыбы деп, бул ал адам жөнүндө башкача ойлоп баштайт, ушак кылып баштайт, кыйбат кылып баштайт деп. Эгер деле тууган болсо, жана сиз айтып өттүңүз, эгерде жакындары болсо, аласың да бербейм десе эмне кылат, же ошентип атабы, тоготпой атабы, сыйлабай жатабы деп, карыз берген адам дагы түрдүү бир ойго батат да. Ошондуктан демек албетте ошол колунда барлар, мүмкүнчүлүгү барлар жакындарга, туугандарга, тааныштарга карыз берип атат. Биз дагы ошо карыз алган адамдар катары алардын жакшы пикирин, жакшы ой тилегин таш каптырбай, кыянат кылбай убагында кайтаруу экен да. Анан ошо өзүңүз дагы ушул мечитте болсун, башка жерде да кызмат кылып келесиз. Ошол мисалы бир адам, Алла Таала баарыбызга узун өмүр берсин, адамдын ажалы жетип каза болгондо дагы карызы барбы деп суралат да. Демек бул карыз алган адамдын дагы бир чоң жоопкерчилиги бар экен да. Демек сен өлсөң дагы ал жерде сурап атат да, мураскерлери карызы барбы, жокпу депчи. Анан ушулардын өзгөчө карыз бергендин жоопкерчилигин, карыз алганды, карызды кайтаруунун жоопкерчилиги, жана бир жолу билсеңиз, өзүңүз билесиз, пайгамбарыбыз дагычы, мисалы карызы бардын жаназасын окуйм, ошокшогон нерселер. Эме бир эме болот. Атай бир окуя болот да, бир пайгамбарыбызга бирөөсүнүн жаназасын алып келет. Сөөгүн алып келет, жаназа окуйт. Анан келгенде пайгамбар сурайт сахабалардан, бул карызы барбы дегенде, бирөөсү айтат, 2 дирхам карызы бар дейт. Андай болсо, өзүңөр бир тууганыңардын жаназасын окуй бергиле деп пайгамбарыбыз окубай коет жаназасын. Анан ошол жерде Абу Катада деген сахаба чыгып, "Я Расулалла, ошол 2 дирхамды мен төлөймүн" деп жоопкерчиликти алат да. Анан кийин пайгамбарыбыз кайра ошол жаназасын окуп берет да, ошол жердечи. Бул өтө маанилүү нерсе. Бул кабырга түшкөндө да кыйналып калат. Ошондуктан бул нерсени акыретке калтырбаш керек да. Бул дүйнөдө мүмкүн болушунча дароо бериш керек. Азирети пайгамбарыбыздын жашоосуна карасак дагы, пайгамбарыбыз дагы дайыма ошол сахабаларына ушул нерсени көп айтып, үйрөтүп турган да. Сахабалар да ошого өзгөчө аяр мамиле жасаган да. Ошондуктан бизге үлгү боло турган пайгамбарыбыз, анан сахабалар. Алар ошол вахийдин, Кур'андын келиши, диндин кандай жашалышы керек, бизге толук так үлгү болуп берген да. Ошондуктан алардан үлгү алып, биз дүйнөбүздү да, акыретибизди да курушубуз керек да. Бир гана дүйнөдөгү нерсе менен чектеле турган болсок, акыретибизди өкүнүп калабыз. Ошондуктан ошол акыретибизди да ойлоп туруп, акыретте барганда
мындай сооптуу иш болуш үчүн ошол карыз берүүгө да эме кылыш керек, өзгөчө маани бериш керек. Ошол эле учурда карыз алган киши дагы ошол карыздын өз убагында бериш керек. Ошого умтулуш керек, аракет кылыш керек да. Анан ошол жанагы айтып өттүңүз, ошо карызды берүүдө анан негизинен эле карызды кимден сурайсың деген суроо бар да, карызды тааныган адамдардан сурайсың да. Биринчи туугандарыңан сурайсың, досторуңан, коло кошунаңан, тааныбаган эле адамдар карыз бербейт да негизинен. Карызды ошо билген адамдан сурайсың. Анан ошону берди, ал адам сенин муктаждыгыңды сага бир сооптабайын деп бергенден кийин, анан сен ошону убагында кайтарбай, мүмкүнчүлүк болсо дагы дейли, албетте мына нерсени истисна кылайлы, исключение жаракында тилсиз жөө бар же башка көйгөй болушу мүмкүн, бирок мүмкүнчүлүк болгондо дагы кайтарбай коюу бул бир эле карызды кайтаруу менен эмес, ошонун ортосунда кандай укук бар? Достук укугу бар, айылдаштык, жердештик, туугандык, аларга дагы бир кандай бир доо кетиргендей бир нерсе бардай да. Албетте, бул жогоруда да айтып өтпөдүкпү? Бул биздин башыбызды бириктире турган иш да, негизичи. Бул биздин туугандар менен болгон мамилебиз бекемделет. Достор менен болгон мамиле бекемделет. Эгер ошондой берсең, ушул рахмат, Алла разы болсун деп, ыраазычылык билдирип, ушундай мен кыйналып турган учурда мага ушундай колдоо көрсөт деп, ортодогу мындай руханий байланыш бекемдейт. Сага болгон көз караш, карыз берген адамга болгон көз караш аябай оңолот да. Карыз берген болсо, демек бул жакшы адам, ошол деп жакшы ойдо болот да. Анан дайыма жакшылыкты каалап турат. Бербей кое турган болсо, бул деп сараң деп дароо башкача эмелер келет. Ошондуктан биздин ортобузду бириктирет булардын баардыгы. Карыз деген Алла Таала бекерден кардан хасана, эң жакшы карыз деп айткан жок да. Эң жакшы карыз деп атат. Бул эң жакшы карыз ошол кыйналган учурда жардам берип койсоң, ал кийин дагы дайыма эстеп жүрөт. Ошол эле учурда кээ бир туугандарыбыз чыгат, баягы сүйүнгөнүнөн кээ бирөөлөр кечээ эле бир тууганыбыздан бири айтат, мен өткөндө бир тууганыма ушундай акчадан жардам бердим эле дейт. Анан өткөндө мага кайтарып берди дейт. Кайтарып бергенде мага кошумча берип атат, ыраазычылык катары дейт. Мен алсам болобу дейт да. Ал процент болуп калбайбы деп сурап атат да. Бул процент болбойт ал. Бул жерде мисал карызды берген адам мага монча акча бересин, монча кошосун деп айта турганбыз, ошол процент болуп калат. Ал эми тиги алган адам жөн эле алды, иштетти, толук аябай иши жакшы болду, анан өзү сүйүнгөн эле ошол учурда аябай кыйналган учурда мен ушудан сурасам, акча берди эле, ошол карызга акча берди эле, ошол карызды берейин, кошумча өзүм ыраазы кылып коеюн деп көңүлүнөн жөн эле чыгарып туруп, алыңыз деп, бул белек деп берилет да, ал белек да алчы. Кошумча бере турган болсо, анда ал процент болбойт да, кадимкидей жакшы эле бир эме болот. Ал бир себеби ал өзүнүн ыраазычылыгынан, көңүлүнөн, жөн эле сүйүнгөнүнөн берип атат да, өзүнүн пайдасынан бөлүшүп атат да, жөн элечи. Бул жактан берген адам катары эч нерсени айтпаш керек. Керек болсо баягы орусча айтканда намек да кылбаш керек да. Ошол бересизби деген сыяктуучу. Ошондуктан ал өз көңүлүндө болсо болду, болбосо жок. Бирок Алла Тааланын алдында ошол берген адам аябай чоң соопко ээ болгон болуп эсептелет да. Балким Алла Таала разы болгон ошонун эмесинен. Ошол берген кишиге Кудай Таалам мындай эсепсиз эмелерди бере берет. Биз билбейбиз аны руханий жактан. Жөн эле берген адамдын иши кадимкидей ийгиликтүү болуп кете берет да. Иши токтоп калбайт. Соодасы кадимкидей жүрүп тура берет да. Кудай Таалам ал жактан берекени берип койгон болот да. Ошондуктан ушул жагына маани бериш керек да. Негизи чындап эле өтө маанилүү нерсени баса белгиледиңиз. Биздин убактыбыз дагы аяктап баратат. Анан агай биз дагы азыркы күндө да актуалды чөйрөбүздө көрүп калабыз. Ошо айттык го, мүмкүнчүлүк болсо да берейин дейсиң, кайтарбайт деген бир ушундай нерсе бар да. Анан үмүтүн үзбөсүн, сиз айтып атпайсызбы? Дагы деле үмүтүн үзбөй, себеби акыретте бул дүйнөдө дагы бар албетте, бирок эң чоң, эң үлкөн соопторду акыретке биз албетте иман келтиребиз. Бул руханий, маанавий болгон бир нерселер да. Ошолорго бир мындай акыл насааттарыңызды айтып кетсеңиз. Берүүчүлөргө дагы, кайтарып берүүчүлөргө дагы. Берген киши ошол баягы бергенден кийин кайра өкүнбөш керек да. Кээ бир учурларда
берип алат, ошо бербей эле койбоппун деп өкүнгөн учурлар болуп калат да. Ошол себептен ошондой өкүнүүдөн этиятташ керек. Себеби баягы сооптордун баардыгы жөн эле абага учуп кетет да. Өкүнүштүн кереги жок. Бергенден кийин Аллах мына ошону ушул алган кишиге пайдалуу кыл деп, тескерисинче ошол үчүн жакшы каалоо тилектерди айтып дуа кыла турган болсо, албетте бул ошол киши үчүн дагы пайдалуу болот да. Ал эми эң негизгиси мына ошол алган киши, берген кишинин баягы жакшы ниетин эме кылбаш керек да. Жаман жакка колдонбош керек. Өз убагында болбосо качып жүрбөш керек. Мына бизде кээ бирөөлөр айтат, качантан бери алганына канча жыл болду дейт, дагы эле качып жүрөт дейт да. Дагы эле качып жүрөт дейт да. Анан бул кача турган нерсе эмес да. Мүмкүнчүлүк болбой калса келип туруп айтыш керек. Анан убакыт берип ошого жеткиргенге аракет кылайын деп бөлүп бериш керек. Кээ бирөөлөр бар, мисал өткөндө бир тууганыбыз келип айтып атат, ушул бир жолу аябай жакшы эме келди эле, аны иштетип туруп, анан кайра үстүнө кошуп берейин деген ниет менен карызды бербей эле эме кылды дейт да. Эң негизгиси ошол карыздан кутулуш керек да. Келген бир жардам келди, дароо карызды берип кутулгандан кийин анан жаңы ишти баштап аткан болсо, ал дагы берекелүү болот да, иштери ийгиликтүү болот да. Ошондуктан бул нерсе өзгөчө маани бериле турган нерсе. Ошол берген адам дагы жакшы ниет менен берип туруп, жакшы жакка колдонсун деш керек. Алган адам өзгөчө ар бир эмесинде берген адамга карата дуа кылып, тескерисинче ошодон качпастан, аны көргөндө байке мына ушундай нерсе болуп калды, мага уруксат бериңиз, убакыт бериңиз, эми 1 жыл болсо 1-2 жыл деп сураш керек да. Эми Кудай таалам акыркы учурда мына баары бир өлөбүз да. Ошол учурда барганда баягы кээ бирөөлөр чыгып атат, азыр интернеттен карап атабыз, мүрзөгө алып барган учурда көмдүрбөй жатат кээ бирөөлөр. Мисалда, Казакстандагы ушундай бир окуя болду. Көмдүрбөй койду да. Эми ошол учурду ойлоп карап туруп, эртерээк бул дүйнөдө эле ошол нерселерден кутулуш керек да. Бирөөдүн муктаждыгы бар, анын дагы бала чакасы бар деп ошону ойлош керек да. Биз өзүбүздү баягы эсепке тартып турушубуз керек да. Менде кандай муктаждыгым болсо, ошол бир тууганымда дагы карызды берген бир тууганымдын муктаждыгы бар. Бирок ал муктаждыгына карабастан менин муктаждыгымды бүтүрсүн деп мага ошону берди деп биз өзүбүздөй көрүшүбүз керек да, башкаларды да. Ошондо гана ыйманыбыз дагы толук болот. Баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис бар го. Өзүң үчүн жакшы көргөн нерсени башка бир тууган ушундай жакшы көрмөйүн, ыйманың толук болбойт деген. Мына ошол нерсеге биз жеткенге умтулушубуз керек да. Качан өзүң үчүн жакшы көргөн нерсени башка бир тууганың үчүн дагы жакшы көрүшүң керек да. Ошондо мен демек ал мага ушундай жакшылыктарды кылды, демек мен да өз убагында беришим керек деген ниет болуш керек да. Ошондой боло турган болсо, буюрса, баягы коомдогу адамдардын ортосундагы, туугандардын ортосундагы, баягы коллегалардын ортосундагы эмелер, мамилелер аябай бекемдейт да. Ошондуктан ушул нерсеге өзгөчө маани беришибиз керек. Рахмат агай. Буюрса ошол биз дагы жакшы дуа тилек кылайлы. Ошол бергендердин соо акыретте дагы эселеп болсун, бул дүйнөдөгү иштерине береке берсин. Анан ошо карызы барларга дагы карызын эң тез арада убагында төлөп кутулуу насип болсун. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Кымбаттуу көрүүчүлөр, бул карыз берүү эң чоң сооптордун иши. Анткени карыз берип башка бир мусулман бир тууганыңдын муктаждыгын, анын кемчилигин орундатып, алардын муктаждыгын толтуруп бир жардам берип атасың. Анан ошол эле биздин исламда садака берүү дагы фазилеттүү же карыз берүү дегенде албетте көпчүлүк айтышат, бул карыз берүү дагы сооптуу иш деп. Себеби ал жерде сен өтө зарыл болгон бир муктаждыгын орундатып жатасың деп. Анан ошол менен биз бирге эле зекет берүүчүлөрдүн, зекет алгандар кимдер дегендердин ичинен дагы ошол карызы барлар деп дагы айтылат. Себеби алар чындап эле зекет алганга, ушундай карыз алганга аябай муктаждыгы бар да. Анан бизде да кыргызда айтып коет эмеспи, карыз күлүп келип ыйлап барат депчи. Бул эми албетте туура эмес сөз. Биз ошол сөздү, ошол айтылган кепти жокко чыгарсак болот. Ошол эле карызды туугандарыбыздан алабыз, тааныштардан, достордон, кесиптештерден жана башкалардан алабыз. Алардын бизге ошо туугандык кылып, кесиптештик кылып, достук кылып, же жердештик, же коңшу кылып, коңшулук кылып бизге
карызын ушундай жардам бергендигин туура эмес жакка, кыянат жакка колдонбой, алардын тилегин таш каптырбай, биздин дагы ошол мүмкүнчүлүгүбүз болсо убагында аны кайтарып бергенибиз дагы максатка ылайыктуу. Жана ошондой эле карыз бергенден кийин соогу көп дедик, бирок карыз берип туруп анын үстүнө процент кошуу, аны эселеп төлөттүрүү дагы биздин динибизде арам болуп эсептелет. Анан азыркы күндө дагы ошол биз мусулман дүйнөсү, мусулмандар өзүбүзгө дагы сын көзү менен карап, ушул карыз берүү институтун туугандар арасында, тааныштар арасында, ошол эле карыз алуунун бизде ислам тарыхында жакшы бир мисалдары бар, вакыфтарыбыз бар, карыз ала турган, мисалы муктаждык кыла турган. Ошолорду жандансак, ар кандай бир туугандарыбыздын Куранда, пайгамбарыбыздын сүннөтүндө, динибизде арам болгон сүткордукка, ушуга окшогон нерселерге бармак эмеспиз да. Ошондуктан баарыбыз Кудай таалам бизди карыз берген мусулмандар кылсын. Анан баарыбыздын карыздарыбыз бар болсо, ошол өлгөнгө дагы жеткирбей, өлүп атканда дагы мисалы сурайт, карызың барбы жокпу деп, анан акыретке дагы таштабай, бул дүйнөдө эле кутулуп, мындай карыз жок, Алла Тааланын астына чыгуу насип болсун деген изги тилектерибиз менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Алып барчылык кызматта Уланбек Калмырза уулу болдум. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.